Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Олимпиада күмүш уткандарга 10 миллион сом, коло алгандарга 7 миллион сом берилет. Париждеги Олимпиада оюндарында күмүш уткан спортчуларга 10 миллион сом, коло байге алгандарга 7 миллион сомдон бериле турган болду. Эми Олимпиадада күмүш байге тагынган балбан кыз Мээрим Жуманазарова жана боксчу Мунарбек Сейитбек уулу 10 миллион сомдон алышат. Ошондой эле коло медалга таттыган Айсулуу Тыныбекова, Акчол Махмудов, Жоломон Шаршембеков жана Үзүр Жусупбековго 7 миллион сомдон берилет. Андан тышкары спортчулардын машыктыруучуларына, дарыгерлерге да акчалай сыйлык каралган. Эскерте кетсек, буга чейин өкмөттүн басма сөз кызматы мыйзам боюнча Олимп оюндарында алтын алган спортчуларга 10 миллион сом, экинчи орунга 7 миллион жана үчүнчү орун үчүн 5 миллион сом каралганын кабарлаган. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Крошкалардын даярдары да. Баягы эмеслери жок болдубу, зымдары? Зымдардан специалдуу тактап иштейт. Зымдар өзүнчө кетет. Зымдар. Зымдардан эритип туруп, кайра металл куюп атабыз да. Ошо биринен бирөөнү даярдап койдук, металл куюп, металл өтө высоколегированный болот. Андан баягы экскаватордун иштерин жасап. Колесо, да, оно восстановлено, мотор ездит. Сейчас на футбол какой забивает? Футбольные поля тройка в основном идет, вот это. Но ее самая большая производительность. Брусчатка вот из вот такого из текстиля делается. Путем нагревания и прессования получается вот такая брусчатка. На тайм даже немного пойду. За сколько месяцев больше стоит, да, на солнце? 2 года на солнце стоит. 2 года на солнце стоит, боязнь была, что ультрафиолет может повредить. 2 года стоит, и она как бы в неизменном состоянии. Да, также вот образцы металла именно из вот этого формы мы экспериментально вылили. Вот металлические изделия лежат у нас, из которых можно делать давнейшее. И, соответственно, вот рисунки, какие можно восстанавливать. Для карьерной техники, для поднятия по перевалам зимняя резина, которую до цепи не надо одевать. Комтор вот данный рисунок использует, он себя положительно показал. Как вот видите, год отъезда. И вот изделия, что из резиновой крошки можно делать. Вот Комтор в свое время канадцы покупали где-то из резиновой крошки. Кыргызстандын курамасы Париж Олимпиадасын 68-чи орунда аяктады. Парижде жайкы Олимпиада оюндарында Кыргызстандын курама командасы өз оюнун жыйынтыктады. Бул оюндар Кыргызстан үчүн медалдардын саны боюнча эң ийгиликтүү болуп калды. Кыргызстандан жалпы 16 спортчу катышып, алар 6 медалга ээ болушту. Күмүш медал Мээрим Жуманазарова, Мунарбек Сейитбек уулу. Коло медал Жоломон Шаршембеков, Акчол Махмудов, Үзүр Жусупбеков, Айсулуу Тыныбекова. Кыргызстандын курама командасы Париждеги Олимпиада оюндарын медалдардын саны боюнча 68-чи орун менен аяктаган. Көлбаевке белек бечкек берип турган УКМК
казак ишкерин издөөгө алды. Уюшкан кылмыштуу топту каржылоо фактысы боюнча казак ишкери Семирамес алуу борборунун ээси Ясынжан Таиров изделүүдө. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук комитетине билдиришти. Маалымат кылайык, ал маркум Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун ишин каржылаган деп айыпталып жатат. Ясынжанов Таиров Камчыбек Асанбектин өзгөчө оор кылмыштары үчүн бир нече жолу соттолгондугун билип туруп, колдоо алуу максатында Кыргызстандын аймагында биргелешкен бизнес долбоорлорду жүргүзүү үчүн байланыш түзгөн. Мындан тышкары ал Асанбектин кылмыш ишин каржылап $200,000 берген. Ошондой эле уюшкан кылмыштуу топтун өкүлдөрүн коттедждерде эс алдырып, кымбат баалуу белек бечкегин берип жүргөн деп айтылат маалыматта. Октябрь райондук соту Ясынжан Таировду сыртынан камакка алууну чечип, Интерпол аркылуу издөө жарыяланганы кошумчаланды. Ысык Көл облусундагы сел 17 турак үйдү каптап, көпүрөнү агызып кетти. Ысык Көл облусунун Тогуз Булак, Бактуу Долоноту, Булан Сөгөтү, Бостери айылдары менен Чолпон Ата шаарында жүргөн сел 17 турак үйдү каптап, ички көпүрөнү алып кеткен. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаал министрлигинен билдиришти. Маалымат кылайык, нөшөрлөгөн жамгырдан улам Бактуу Долоноту суусу жана Жүдөмүш каналындагы суу нугунан чыгып кеткен. Жалпысынан болжол менен 17 турак үйдү суу каптап, бир ички чарбалык көпүрөнү агызган. Жерине куткаруучулар техника тартылып, тазалоо иштери жүрүүдө деп айтылат маалыматта. Түп районда 18 миллион сомдук пилорама жана 0,74 гектар жер мамлекетке кайтарылды. Түп райондагы жалпы баасы 18 миллион 193 миң сомду түзгөн кампалары бар пилорама жана аянты 0,74 гектар жер тилкеси кайтарылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Атайын кызматтын маалыматына караганда, мамлекеттик органдарда коррупцияга каршы күрөшүү боюнча жалпы улуттук компаниянын кезектеги этабын ишке ашуунун алкагында УКМК тарабынан Түп район Карасаев айыл аймагында жайгашкан жалпы сметалык баасы 18 миллион 193 миң сомду түзгөн кампалары бар пилорама жана 0,74 гектар жер тилкеси муниципалдык менчикке кайтарылды. Тактап айтканда, УКМК органдары тарабынан көрсөтүлгөн өнөр жай объекттери жана жер участогу Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдардын ченемдерин бузуу менен Түп райондук агрардык жана жер реформасы боюнча борборунун, ошондой эле Арал, азыркы Карасаев айыл аймагынын кызмат адамдары тарабынан Түп район жашоочусунун менчигине чыгарылгандыгы аныкталган. 7 айда Кыргызстандын ички дүң продукциясынын көлөмү 8,7%га өстү. Үстүбүздөгү жылдын январь-июль айларында негизги экономикалык көрсөткүчтөрдө оң тенденция сакталды. Бул тууралуу Улуттук статистикалык комитеттин төрагасынын орун басары Зайниддин Жумалиев билдирди. Анын айтымында 2024 жылдын январь-июль айларында ички дүң продукциянын көлөмү алдын ала эсептөөлөр боюнча 677 миллиард сомдон ашкан. 2023 жылдын январь-июль айларына салыштырмалуу 8,7%га өскөн. Өлкө аймагында сел жүрүшү ыктымал, өзгөчө Кырдаал министрлиги. Өлкө аймагында сел жүрүшү ыктымал, бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигине билдиришти. Маалымат кылайык, бүгүн 12 августта күтүлүп жаткан туруксуз аба ырайына жана нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Кыргызстанда сутка ичинде 19 өрт кырсыгы катталды. Кыргызстанда сутка ичинде 19 өрт кырсыгы катталды, өрттү өчүрүүгө 21 бөлүм тартылды. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, Бишкек шаарында 8, Жалал Абад облусунда 3, Ош облусунда 3, Ысык Көл облусунда 2, Чүй облусунда 2, Баткен облусунда 1 өрт катталды. Куткаруу кызматтары тарабынан 3 чыгуу болгон. Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү канчага жетти? Электр станциялар ААКнын маалымат берди. Бүгүн 12 августка карата Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 12 миллиард 177 миллион куб метрди түздү. Бул тууралуу электр станциялар ААКнын басма сөз кызматы билдирди. Маалымат кылайык, суунун агып келиши секундасына 630 куб метрди түзсө, суунун керектөө секундасына 358 куб метрди түзүүдө. Бишкек-Ош жолунда жол кырсыгы 6 адамдын өмүрүн алды. Бишкек-Ош жолунун 487 чакырымында Шамалды Сай шаарына жакын жерде жол кырсыгы катталып, бир нече адам каза тапты. Жалал Абад облустук жол кыймылын көзөмөлдөө башкармалыгынын окуя 11 августта болжол менен саат 4:45 чамасында катталганын маалымдады. 1983 жылы туулган жарандын башкаруусундагы Сен-Кион Корандо үлгүсүндөгү унаасы Бишкектин Ошту көздөй башкарып бара жатып, карама-каршы тилкеге чыгып, 1986 жылы туулган жарандын башкаруусундагы Renault Premium унаасын сүзгөн. Кырсыктын кесепетинен жеринде 5 адам каза болуп, бир жаран Шамалды Сай шаарынын ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө эсине келбей көз жумду, дешет башкармалыктан.
кичинекей, наристе жаш, 6 баласы жетим калбасын, ушул эне жашасын десеңиздер, аягына чейин көрүп, видеого лайк басып, колунда бар инсандар, Аллах үчүн ихсан кылып кетиңиздер. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Мен Эл Үмүтү фондунун жетекчиси Болотбек Айдаркулов. Операция болуш үчүн $20 000 каражат керектелиптир. Эми бул сума да өзгөрүп кетиши мүмкүн экен. Ушул эжекебиздин буттарында, сөөктөрүндө жетканда кальций азайып, буту иштебей шал болуп баратат да күндөн күнгөчө. Ошого сиздердин жардамыңыздар керек. Болушунча ихсаныңыздарды көбөйтүп, ушул эжекебизге бериңиздер. Ушул реквизиттер Мухамбек Б деп Сбербанк чыгат, Эмбанк Курстанбек Б деп чыгат тугандар. Ошого кеңири өзүңүздөрдүн ихсаныңыздарды которуп коюңуздар. Бул аталып аткан реквизиттерди айтып атканымдын себеби көпчүлүгү баягы биздин видеолорду көчүрүп алып, өздөрүнүн немесин коюп алып, мошенничество кылышы мүмкүн экен да тугандар. Ошолор көчүрүп алгандар болуп атат да. Биз көбүн ушул роботуга берип эме кылган учурларыбыз болду. Биздики официальный фонд Юстиция министрлигинен атайын каттоодон өткөн. Кеңири ушул эжекебиздин өзүнө түшөт, көрө бересиздер. Эжекебиздин 6 баласы бар. Ушинтип күндө ушул акыбалда жатат да. Бул жакта мына кичинекей бөбөгү наристеси дагы жатат. Эми эжекебиз тура албагандыгына байланыштуу. Бул бөбөктү бул жакта эжебиздин кыздары карайт да. Эжебиз ушул акыбалда жатат. Ошо кайдыгер карабастан ушул эжебизге жардам берип кетиңиздер тугандар. Мындай күндү, мындай оор дартты эч кимдин башына салбасын. Кудайым душманыбызга да ыра көрбөйбүз. Буюрса эжекебиздин дагы үмүтү чоң сиздерден. Ошол насип кылса, эжекебиз бутунда туруп кала турган болсо, Алла насип кылса, ушу сиздердин бир чоң бир соолукта калганыңыздарга мына акыретте дагы күбө болобуз тугандар. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча курамасы Олимпиадада 3-орунду ээледи. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча курама командасы Олимпиада оюндарындагы беттештерин жыйынтыктап, курама команда Париждеги Олимпиадада 3-орунду ээледи. Грек-рим күрөшү боюнча мелдештер 5-8 август күндөрү өттү. Анда жалпысынан 38 өлкөнүн спортчулары 6 медалдардын топтому үчүн күч сынашты. Кыргызстандын курамасынан 4 балбан катышып 3 коло медаль утууга жетишти. Бул жыйынтык менен курама 55 упай топтоп командалык эсепте 3-орунду ээледи. Белгилей кетсек, Кыргызстандын куржунунда Олимпиададан 4 медаль, 1 күмүш, 3 коло бар. Кыз келиндер күрөшүнөн 68 кг салмак ченде Мээрим Жуманазарова күмүш, грек-рим күрөшүнөн 60 кг салмакта Жоломон Шаршембеков, 77 кг салмакта Акчол Махмудов, 97 кг салмакта Үзүр Жусупбеков коло медаль уткан. Муну менен Олимпиада оюндарынын тарыхында Кыргызстан 12 медалга ээ болуп калды. Олимпиада жыйынтыкталды. Эми 4 жылдан кийин Олимпиада оюндары Лос-Анджелесте өтөт. Парижде жайкы Олимпиада жыйынтыкталып, Франциянын борборундагы станды Франс стадионунда мелдештин жабылыш аземи өттү. Иш-чарада Париж 2024-жылдагы Олимпиада өткөрүү укуктарын 2028-жылда утурлай Лос-Анджелеске салтанаттуу түрдө тапшырды. Эми туура 4 жылдан кийин жайкы Олимпиада оюндары АКШда өтмөй болду. Бул ирет Париждеги жайкы Олимпиада оюндарына 206 мамлекеттен 10.500 спортчу катышты. Анда спорттун 45 түрү боюнча 329 медалдардын топтому ойнотулду. Белгилей кетсек, Олимпиадага Кыргызстандын 16 спортчусу сууда сүзүү, спорттук күрөш, жеңил атлетика, дзюдо жана бокс боюнча мелдештерде күч сынашты. Жалпысынан Кыргызстан Олимпиадада 6 медаль, 2 күмүш, 4 коло уткан. Ысык көлдөн былтыртан бери 28.000 тонна таштанды, 260.000 метр тор чыгарылды. Ысык көлдөн быйыл жыл башынан бери 6 тоннадай акыр чекир, 40.000 метр балык кармоочу тор чыгарылды. Былтыр болсо жалпысынан 22.500 тоннадан ашык таштанды, 218.000 метрдей тор алынып чыккан. Бул тууралуу президенттин администрациясы кабарлады. Учурда мыйзам менен тыюу салынганына карабастан браконьерлик көлдү булго уланып жатканын белгиледи. Адистер белгилегендей, ысык көлгө эс алуучулар калтырган таштандылар олуттуу терс таасирин тийгизип жатат. Мындан улам бардык жарандарды эс алуучуларды көлгө аяр мамиле жасоого чакырабыз деп жазылган маалыматта. Былтыр июнь айында президент Садыр Жапаров көл булганып жатканын айтып, торлорун калтырып кеткен браконьерлерди сынга алган жана көлдү тазалоо тапшырмасын берген. Ысык көлдө башаламан салынган эс алуу жайлары, алардан чыккан саркынды суулар көлдү булгап жатканы, балык уулаган браконьерлер көлдүн уникалдуу экологиясын талкалап жатканы айтылып келет. Ысык көл биосфералык аймагы Кыргызстанда мыйзам менен өзгөчө корголгон улуттук маанидеги табигый аймак болуп эсептелет. 2001-жылы ЮНЕСКОнун Адам жана биосфера программасынын алкагында бүткүл дүйнөлүк биосфералык резерваттар тутумуна киргизилген.